түшүнүп мендеги сезимдердин бал тилин, сени менен толуктурат жан делим. Толкуңдана уялып жүрөгүмдөн сурадым, мен сени бактым деп туярым. Таңым болсоң жарык чачкан күнүң болоюн, күнүң болоюн, күнүң болоюн. Күнүң болсоң күндү сүйгөн гүлүң болоюн, гүлүң болоюн. Түнүң болсоң жарык чачкан айың болоюн, айың болоюн, айың болоюн. Жаның болоюн, жаным, жарың болоюн. Экөө болсок азыр биз бир бүтүнгө айланып, сен да мага, мен да сага байланып. Өчпөс кубатыңды жүрөгүмө сырдадым, сүйүүнүн бек тутуп мыйзамын. Таңым болсоң жарык чачкан күнүң болоюн, күнүң болоюн, күнүң болоюн. Күнүң болсоң күндү сүйгөн гүлүң болоюн, гүлүң болоюн. Түнүң болсоң жарык чачкан айың болоюн, айың болоюн, айың болоюн. Жаның болоюн, жаным, жарың болоюн. Таңым болсоң жарык чачкан күнүң болоюн, күнүң болоюн, күнүң болоюн. Күнүң болсоң күндү сүйгөн гүлүң болоюн, гүлүң болоюн. Түнүң болсоң жарык чачкан айың болоюн, айың болоюн, айың болоюн. Жаның болоюн, жаным, жарың болоюн. Ассалому алейкум достор, мекендештер. Барыңыздарга Америка Кошмо Штатынын Саус Дакота деген штатынан чоң салам жолдойм. Бүгүн бул жака жүк алып келгенбиз. Эртең менен саат 4-тө жүктү тапшырабыз дагы жаңы жүк алабыз. Жаңы эле көрсөттүм эле, тетигил жерде трак абдан чоң 4 покрышка алып кетип бартат. Покрышка өзү эле жеңил машинадан да чоңураак экен. Достор, анча-мынча убакыт пайда болуп калып, ошону колдонуп, сиздер менен кичине баарлашайын деп чечтим. Анча-мынча жаңылыктар бар. Жылына бир жолу Америкада мекендештер кезигип турат. 2 жыл мурун Синсинати шаары тозгон, Огайо штаты тозгон. Өткөн жылы болсо Чикаго шаарына барганбыз. Мекендештер ошол жерден чогулуп, бир 2000-2,5 миң мекендештер келишет. Спорттун бир 7-8 түрү боюнча мелдештерди уюштурушат. Көптөн бери көрүшпөгөн достор кезигет, таанышышат ошо жактан. Аяктан тамак ичишет, ар кандай ярмаркалар болот. Ошондой кезигүү ынтымак кубогу 2022, Кудай буйрса 27-28 августта Нью-Йорк өткөрүлүп берилиптир. Бирок Нью-Йорк штаты Нью-Джерси штатынын территориясында өткөрөт экен. Көптөгөн мекендештер барышат. Мен айтып коеюн дегеним, көптөгөн мекендештер азыр Америкага келип атат.
көптөрү билбеши мүмкүн, көптөрү укпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн баардык мекендештерди убактыңыздар болуп калса, оюнга катышыңыздар, катыша албасаңыздар, хотя бы 2 күнкен, суббота, воскресенье болот. Ошондо келип, көрүп, мекендештер менен таанышып дегендей маалыматтарды алып кетиңиздер деп айтмакчымын. Көп жигиттер мага суроо берчү, мурда дагычы, азыркыга чейин беришет. Алмаз байке, Америкага барып калсак, татынакай кыздар барбы, ошол жактан үйлөнсөк болобу деп. Үйлөнүш үчүн эмне кылыш керек? Ошондо иш-чараларга барыш керек да, мекендештер чогулган жерге барып, өзүңө бир жакшы бир кыз жагып калса, таанышып дегендей, телефон алышып, катышып, сүйлөшүп, анан үйлөнөт да. Америкада өзүңүздөр билгендей, убакыт жок, эртеден кечке иштемей. Ошон үчүн кээ бирде анча-мынча жумуштарды да тыштаганга аргасыз болуш керек, ошондой жерлерге барыш керек, достор. Экинчи жаңылыгым, мен сиздерге көптөн бери айтып жүрөм. Баягы Америкага келип аткан көп биздин карындаштар, жигиттер, агалар, эжелердин бардыгы бири-биринен угуп, көптөн бери баягы ойлор мындай болуп калганда, негизинен айтканда, Америкага келгенде эмне жумуштардан башташ керек? Баягы идиш-аяк жууш керек кафелерден, кафелерде базбой болуп иштеш керек, оор жумуштарды иштеш керек, бала багыш керек, улгайган кишилерди багыш керек, крыша жабыш керек, грузчик болуп иштеш керек деген ушул сыяктуу оор жумуштарда иштейбиз деп өзлөрүн настрой кылып келет. Анан биз акыркы күндөрү ошо IT тармагына көп көңүл буруп, мекендештерге маалымат берип атабыз. Эгерде биз физикалык жумуштан качып, акыл менен баягы жеңилирээк жумушка кирели десек, IT жагына кетиш керек. Баарыбыз билгенде 21-кылым көптөгөн дүйнө жүзү боюнча IT тармагына кеткен жаштар, карындаштар, кыздар, көп кишилер көп болуп атат. Анткени бул абдан жакшы жол, ар дайым таза кийим кийип алып, үйдө иштесе болот. Интернет болгон жерге барып иштесе болот. Жакшынакай парктарга отуруп алып иштесе болот. Кафелерде тамак ичип отуруп иштеген кишилерди көп көрөбүз. Ошон үчүн өткөндө Сейит инибиз менен түз эфир кылдык Инстаграмдан. Азыр мен Инстаграм баракчамды жазып коем. YouTube'да жок. Видеолор ошо Инстаграмда бар. Көптөгөн мекендештер менен түз эфир кылып атабыз. Анан ошо Сейитбек инибиз менен түз эфир кылганбыз. Ал Salesforce деген баягы IT тармагы боюнча курс ачып 17 августтан баштап окутам деп атат. Анан биз дагы ошо Америкадагы окуулардын ичинен эң арзан экен деп мекендештерге маалымат берсек дагы, мекендештер кичине кымбатыраак экен. 5 айлык курс 2950 кымбат деп аткандан издештирип отуруп, Эсен Ниязов деген биздин кыргыздын чыган жигити менен жакында сүйлөштүм. Өзү Америкада 10 жыл жашап кеткен. Азыркы моментте Кыргызстанда Восток 5те атайын окуу ачып IT боюнча көптөгөн, жүздөгөн, 150дөгөн мекендештерди офлайн окутуп атат. Онлайндагы дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчундагы мекендештер окуйт экен. Мен жакында сүйлөштүм. Кудай буйрса, ушул видео чыккандан кийин эртеси бир 2 күндүн ичинде Кыргызстандын убактысы боюнча, ар дайым айткандай кечки 8-9дарда Эсен инибиз менен Инстаграм баракчабыздан түз эфир өткөрөбүз дагы. 1 сааттын ичинде таанышабыз. IT тармагы боюнча абдан сонун маалыматтарды беребиз. Биздин түз эфир абдан кызык болуш керек дейм. Анткени мен азыр Америкада жашап атам. Эсен инибиз 10 жыл Америкада жашап кеткен. Экөөбүз бири-бирибизди жакшы түшүнөт болушубуз керек. Жалпак тил менен Кыргызстанда жана Россиядагы IT мектеби менен тааныштырабыз. Ал жакта окуу арзан болуш керек. Эгер
баягы Америкадагы окуу кичине кымбатыраак болсо, эми Америкада иштеп аткандар, Европада иштеп аткандар төлөй алат, ал акчаны төлөй алат, окушат. Кыргызстандагы жашаган мекендештерибизди түшүнүшүбүз керек. Ошо Эсен Инвесттин түз эфиринен кийин толук маалымат аласыздар. Бардык данныйлардын беребиз. Каяка барыш керек, кантип договор түзүш керек, канча акча төлөш керек деп. Ошентип IT жагына көңүл буралы. Европага, Америкага келгенде жанагындай ойдон алыс болуп, баягы оор жумушту кылбай, ден соолукту талкалабай, акыл менен акча тапканга азыр 21-кылым позволять этет дегендей орусча айтып коеюн. Достор, ошо анан ITнин жакшы дагы бир жагы, Кыргызстанда отуруп эле чет мамлекеттеги IT тармагындагы компанияларга кирип иштей берсе болот. Ошондой достор, кыскача видео тартып койдум. Эртең бүрсү күнү мен азыр мояка жазып койгон Instagram баракчабызга катталыңыздар. Бул видео Instagramга да чыгат, Telegram каналыма да коюп койсом болот. Анан YouTube'га да коем. Ошо YouTube'га коюп жатканда көп учурда мекендештер сурап атышат, Instagram баракчаңызды жазып коесузбу деп. YouTube'да жок маалыматтардын бардыгы Instagram'да, анткени почти күн сайын керектүү маалыматтарды түз эфир кылып берип атабыз. Жакында Сунат Инвесттин бекер англис тил курсу башталды. Көп мекендештер катышып окуп жатышат. Жанагы Эсен Инвесттин IT мектебине барып калсаңыздар, аякта англис тилин окутуу бекер экен. Ошол төлөгөн акчанын ичине кирет экен. Бирибизге жакшынакай маалыматтарды берип туралы, бирибизге жардам берип туралы. Кийинки эфирлерден жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга ийгилик, достор. Günüm bolsam жарык чачкан айың болоюн, айың болоюн, айың болоюн, жаның болоюн, жаным, жарың болоюн.